Ош мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын Ош мамлекеттик университетинин 50-гө жакын кызматкерлерине билим берүүнүн мыктысы төш белгиси жана Арда грамотасы берилди. Сыйлыктар окуу жайдын 85 жылдык мааракесине карата университеттин өнүгүшүнө салым кошуп, билим берүү жаатында эмгек сиңирген, көп жылдан бери үзүрлүү эмгектенген кызматкерлерге тапшырылды. Табигый илимдер дисциплинасы кафедрасынын улуу окуучусу. Орду бар, тарыхы бар, тамыры терең. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине келип отурабыз. Биз жөн гана келген жокпуз. Буга чейинки бүтүндөй ачылыштарын көрдүк, жасап аткан иштерин көрдүк. Көрүп көз кубанат. Эң башкысы жаратман коллектив жакшы жетекчи болгон жерде иш дагы, ишмердүүлүгү дагы эң сонун. Министр Ош шаарына болгон иш сапарында Ош мамлекеттик университетинин финансы юридикалык колледжинде спорттук комплексин ачты. Бул спорттук аянт окуу жайдын жеке эсеби менен курулду. Буга чейин комплекс ачык спорттук талаа болгон. Залда студенттер үчүн бардык шарттар бар. Кыздардын жана эркек балдардын жеке кийим алмаштыруучу бөлмөсүнөн тартып медициналык канаалар да каралган. Бизде азыркы мезгилде заманбап футзал, баскетбол, волейболго ылайыкташкан бардык талаптарга жооп берген сонун спорт залыбыз, комплексибиз курулду. Бул спорт залдын курулушу жалпы эле студенттерибиздин ден соолугуна, келечегине чоң жакшы таасирлерди берет деген чоң ишеничтебиз. 31 май күнү Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленет. Маараке Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадионунда уюштурулган чоң программадагы шоу-концерт менен жыйынтыкталат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. Келип, кылым тарткан куттуу окуу жайдын мааракесине күбө болуп кетиңиздер. Кирүү акысыз. Ошмо, биз менен дүйнөнүн эшигин ач.